Элдер балага зар болуп бала менен сыналып жатса, бизге сыноо балдарымын атасы менен келип жатат. Негизи эле катуу эле айтып коюңузчу, балдардын тирүүлөй жетим калтырган аталар өлүп эле калсын деп. Охо. Эми туура эле бир чети. Катуу сөз, но туура эле. Эмне деп айтам, өлүп эле койсун, бирок эми аты балдарын кайтып келсин, Негизи өзү бала маселеси келгенде ата эне кандай кылыш керек? Баланын ат коюусу, балага ат коюу, ага илим берүү, аны үйлөнтүү, кыз болсо турмушка берүү, бул эркек үчүн важип, милдет. Важип десе баягы диний өкүм катары алып болобу? Милдеттүү түрдө. Нафакасы берилиш керек эркек тараптан. Ошону биргеле мынекен энеден болсо аты коюлган баланы эркелет өз аты менен айтып, илимге даярдап, күйөөгө даярдап бериш бул эненин милдети болуп эсептелет. Эркек көчөдө, аял үйдө. Мына ушундай. Азыр балдарды багабыз деп, как будто торпок болуп аткандай эле, мына кийимиң бүтүн, курсагың ток, сага эмне жетишпейт деген ата-энелер субханалла толуп кеткен азыр. Бирок барды келди, эркектин милдети ошол үй бүлөсүн камсыздоо, бардык жагынан камсыздоо эркектин милдети. Ошон үчүн кайсы бир эркек киши үй бүлөсүн багам деп жумуштуу көздөй кетип баратса, ал Алланын жолуна кетип бараткан, согушка кетип бараткандай согуп жазып алат. Машинада отуруп баратат, байкуш таксап айтат, кечке чейин ошол жерде Алланын жолунда жүргөндөй, согушуп жүргөндөй согуп жазылат. Мал бакканы кетти, 15 күн вактага кетти, тетиги сургутка кетти, субханалла. Мейли кайсы, мейли врач болгон, мейли дагы мугалим болгон мисалы болсо, кеттиң эркек киши. Мына ошол субханалла сен Алланын жолунда жүргөндөй соопту ала берет. Эмне үчүн билесиңерби? Анткени ушунча чоң маанилүү нерсе болгон себебинен, үй бүлөсүн адал менен багып, арамдан сактоо үчүн кылган себебинен Алла Таалам ушундай соопту ыйгарып койгон. Ал эми аял киши болсо, негизинде үйдө отуруш керек. Качан ал иштей алат, качан күйөөсү мунжу болуп калса, анан күйөөсү өлүп калса, мына ошондо эркек кишинин ордуна аял киши казынын луксаты менен барып иштейт шариатта. Бирок аял киши субханалла эр менен тең тайлашып иштеген, ошондой эле эркектер аялын сен да иштегин десе болбойт. Ошол эле мезгилде аял киши, эркек киши үйүнө тамак ашап келип, сен бекер постсуң, сен деген жегенне жатып ичерсиң, сен эчтеке таппайсың деп аялын келесе, ал ошо эркек киши күнөөнүн үстүнө күнөө табат. Өзүнүн мойнунда, мисалы сен деле кечирип коюңуздар, теңеп аткан жокмун. Мисалы жылкы багып аткан болсоң, жылкынын түйүнө барып чөп салып атып, шүмшүк бекер пост, сен деген жатып ичерсиң дебейсиң да турабы? Сен важип түрдө саласың ага. Же барбы ушундайлар? Ат кайтып көрдүң беле? Жок, субхан, сен аны багышың керек болот. Чөп саласаң өлөт ал. Ошондой эле сенин мойнуңдагы милдет ошол аял кишиге сен багышың керек. Аялдар не иштебеш керек. Аял кишиге илим бериш керек. Эмне үчүн аялга билим бериш керек? Эмне үчүн аялдарга, кыздарга окутушуңар керек, билесиңерби? Биринчиден, мына кызды окутуштун пайдасы. Мен көп түрлүү окууну айтып берем азыр. Анткени эртеңки күндө бирөөнүн үйүнө барган туруп, ошо бирөөнүн тиет бирөөнү. Ошондо бала тарбиялаганда илимдүү, билимдүү боло турган болсо, мейли тил билген болсун, мейли Куран жаттаган болсун, мейли дагы башка бир илимден билген болсо, керек болсо сен монтип колдор менен эсептеп атпайбы? Ошондо эле үйрөтүп койгула аялыңарга. Балдарыңар математик болуп чыгат. Бирөөнүн баланы тарбиялаш оңоюраак болот илимдүүгө. Ошон үчүн окуткула. Керек болсо, такыр болсо 11-ди толук менен окуткула. 11 толук окуган болсо, же 9-ду бүткөндөн кийин барып колледжге берип койгула, бир жерде окуп алсын. Эмне үчүн бала тарбиялаш оңой болот. Чөтөсүңөрбү? Азыркы мезгил ушундай. Менде бир нерсе бар да, мен кээ бирде мындай кичине мындай кылсаңар керек, мен бир нерсени сүйлөй берем да кээ бирдечи. Айылдык мында. Барам, каяка бардасың? Окуу өткөзүп. Кызды турмушка бербейсиз деп окусам, жок молдоке.
Bunu окутушум керек. Эмне окутасың десем айтат, бир сөзүн уксам, аябай чоң сөз, важный сөз айтайын кайсым. Ой, күйөөсү алкаш болуп калса, аны да багыш керек дейт да. Уже башында эле ниетти алкашка берем. Аны ал ошону багат. Кийин келечекте эмне болуп кетет, кайдан билем? Жо, сен субханалла минтип бергин эми окууга. Келечекте менин кызым балдары тарбиялуу, маданияттуу, интеллигенттүү мусулмандардан болушун тарбия кылыш үчүн окутатам дегиле. Мына ушул ниет болуш керек да, бир алкашты багат дебей. Көрдүм ошолор канчасы алкашка тийип алган. Бир айтайын деген алтындарым эркектер, силердин милдетиңер балдарды багыш. Кыздардыкы бүтпөйт. Кыз турмушка чыгат, анан кийин күйөөсү талак берип салса, дагы деле эркек сени атасы багышың керек болот. Эгерде талак берип күйөөсү өлүп калса, ошол нерсени атасы, аны эркек бир туугандары багыш важип болот. Түшүнөсүз, кандай чоң нерсе экен. Эми айтайын деген максатка келип калдык, машалла. Демек ошол качан кетип калса дагы, же ажырашып кетсең, сен багышың керек болот. Кээ бир аялдар бар, мисалы сен экинчи аял башка мындай айтканда балдары менен кете турган болсо, анан сен кийин үйлөнө турган болсоң, бул алган аялың тиги балдарды бакпайсың десе, аны албайбыз ошол аялды. Биз албайбыз ал аялды. Айтабыз, кой айланайын, дейбиз. Тигинден важипти кандай калат? Брачныйда көрүп отурган болсо, мен ушундай балдарым бар, мен анда багам деп алышың керек болот. Сен багышың милдет болот. Түшүнүп отурбу? Жада ушунчалык мелочка чейин жазылган. Шарият жөн эле нерсе эмес бул, мындай жөн эле бир нерсе эмес. Эркек турсуң, эркексиңби? Мына ушундай милдеттериң бар. А бакпай чыдап кеткен болсо, кыяматта Алла жазасын берет. Ошондой. Акылга келиш керек. Ассаламу алейкум устаз, менин ичим өтүп кеткендигим ооруп атат. Арыктап кеттим. Устаз, сизге Алла разы болсун. Мен айыгамбы, жокпу дейт. Же ичим өтпөш үчүн диета кармаймбы? Жок, не обязательно. Азыр кармай эмете бериңиз, келе бериңиз иншалла. Бир аз убакыт ичинде келет ордуна. Ой, чоң китеп экен. Так, биз жолдош менен никедебиз 7-8 жыл болду, бирок балабыз жок. Ушул нерсе кээде мага оор болуп келет. Кээ бирөөлөр баласы жок аялга башкача карашат, башкача мамиле кылышат. Жолдошум да айрым учурда эгер аракет кылбай жатсам, ислам боюнча кое беришим керек деп айтат. Туура. Суром исламда аял төрөбөсө сөзсүз түрдө ажырашуу керекпи? Бул аялдын күнөөсүбү же Аллахтын сыноосубу? Жана мындай учурда күйөөнүн ой жүгүртү кандай болушу туура? Рахмат, Алла разы болсун. Суроого жооп берип түшүндүрүп бергениңиз үчүн чоң рахмат. Негизинде эркек менен аялдын максаты жашоодо эмне десе, бул мындай айтканда очор бачар болуп, бала бакыралы болуп, баягы пайгамбар айткан үйлөнгүлө, көбөйгүлө, биз силердин көптүгүңөр менен сүйүнөйүн деп айткан деп айтабыз. Бирок шарият ушул жагын айткан жагында эмнече бул позитив жагын айтабыз. Эмне үчүн ушундай өсүш керек, өнүш керек. Бирок эгерде бир аял төрөй албай атат, эркекте мүмкүнчүлүк боло турган болсо, ал аялды кетирбейт. Аны 10 жылга чейин, субхан, мен устаздан 10 жылда айтып атат, андан да азырагы бардыр. Билбейм, мен сурасам ушундай деп айткан. 10 жылга чейин субханалла карашы керек. Даарылаш керек. Аракет кылыш керек. Азыркы заманда мисалы алса, такыр болбой аткан болсо, ошол эко жол менен, мындай шарият луусат жол менен барып, бала улууга аракет кылыш керек. Эгер ошондой кылганда болбой турган болсо, бул аялды кетирбейт. Бунун нафакасы ошол күйөөсүнүн моюнда кала берет дагы. Эмне экен, субханалла, бияктан башка бирөөнө үйлөнөт да балалуу болуш шарт кылат. Бул шарият өзү ушундай, кечирип койгула. Аны ойлобогула, ажыраштырып атат. Мен ажыраштырган жокмун, байкадыңызбы? Эми жок, эркек айтса, мен сени абдан сүйөм. Сен субханалла аябай жакшы жаздың. Тура кээ бирде ушундай сонун аялдар болот, машалла. Акмак эркекте субханалла жүрөт да. Сен өзүң акмактыгыңды билесиң. Сен аялың сонун. Сен ажырашпай эле кой. Андан көрө сооп болсун, башка бирөөнүн баласын багып ал. Бирөөнүн багып ал дагы, машалла. Эмнеге ошону шарият боюнча эмиздирип, анан же бияктын кызы, же бияктын уулу кылып туруп, машалла ошону бак. Ажырашып кетпе. Ажырашуу бул эң акыркысында болуш керек, жигиттер. Түшүнүп атасыздарбы? Мисалы биз айтабыз. Биздин балалуу болуштун максаты эмне десе, балки ат калыш.
баландайдын уулу бар, баландайдын кызы деп айтып калышып турабы? Бирок Мүрзөдөгүлөрдүн бирөө дагы мага барганымдан кийин менин балам кандай жүрөт деп сураган жок. Чын айтам, мен Мүрзөгө барам, мен эч ким сураган жок. Ой, молдоке, менин балам эмне алып жүрөт деп сураган жок. Ошон себептен субхана тияка биз кээ бир убакыттардачы, кээ бир убакыттар мынакей карасаң, бул жерде азыр бирөө балага зар, бирөө болсо субхана баладан безип жүрөт. Байкап атасыңарбы? Айтайын деген максатым эмне? Ажырашуу шарт эмес. Акыркы жолуна чейин кылгыла. Акыркысына чейин. Такыр болбой калганда да анан субхана ошондо караштырып көрөбүз. Жатасыздарбы? Мен билем бул жакта бар. Көп адамдар ойлошот, дубалар өтпөйт, адамдын жүрөгүндө нааразылык өтпөйт деп ойлошот. Бирок өтөт. Гарантия менен айтам. Ошо балалуу болбой жүргөндөргө келеп, качан төрөйсүң дегеле. Ой, сен эркек эмессиң, бир катынды төрөтө албай. Нормально элесиңби иши кылып? Деп ушинтип сүйлөгөндөрдүн көпчүлүктөр азыр баласы жок. Өзүнүн баласы бар, бирок небере көрө элек толтура. Ошол ушунду айтканда баягы тыз деп кеткен жүрөгүндө Алла көрсөтүп атат ошону азыр. Көп аябай андайлар. Кээ бир адам тилинен табат. Ошон үчүн балалуу баласы жүрөбү? Сенин ишиң бар, баласы барбы, жокпу? Может, им комфортно. Пока пландаштыра электир. Сен эмне тиешиң бар? Балалуу болобу, катын алабы, качан аласың ай? Качан күйөөгө тиесиң? Качан балалуу болосуң? Качан үйлү аласың? Качан машина аласың? Деги качан өлөсүң дегендер бар да. Эмне тиешиң бар аны менен? Сенин ишиң эмне? Силердин ишиңер барбы ушуга? Өзүңүн балаң бар, катының бар, үйүң бар, эмне тиешиң бар бирөөнө? Үйрөнгүлөчү бирөөнө момундай тиешеси жок жашаганга. Дуа кыл андан, я Алла, ушу кошунан балалуу болуп кетсин, я Алла. Я Алла, ушу кошунан оорунан айып кетсин, я Алла. Дуа. Башканыкына тиешең болбосун. Туурабы? Же туура эмес айтып атамбы? Ошондой да үйрөнгүлөчү ушуну. Мына бул жерде аз бул жерде бир 500 отурасыңар. Мына 500-үңөр бүгүндөн баштап сөз бергилечи мага, бирөөнүн жашоосуна кийлигишпейм деп. Кийлигишпейбизби иншалла? Сөз бересиздерби? Болду ма ошондо сонмо. Анда 500 адам оңолду кетти. Мен мисалы ушундай адаммын. Такыр кийлигишпейм. Эмне минтип атасың деп айтпайм. Менин жанымда кызматчыларда бир да жол сен эмне минтип айтасың деп укпайт. Эмне үчүн мага тиешим жок, мисалы болду, эмне тиешим бар. Бул өзүнчө баткендик. Өз ишинен алып жүрөт, окуп жүрөт. А зачем бар жаңа? Жакшылык каалап коем кээ тигин алып алышып коем. Так. Бул эмеке башкача экен. Мухаммед деп ат койсо болобу? Бала кээде шоктонот, тилдеп түшүрүп койсо боло берет. Эбеге барсаңар, Арабияга барсаңар. 100-90 Мухаммед. Алар деле ата энеси сабайт. Кыргызга эле таң кала бересиң. О, аты оор экен дешип эле. Аты оор экен. Эмнеге үчүн өзбек көтөрөт, оор болбойт, уйгур көтөрөт, оор болбойт, дуңган көтөрөт, эмне эле кыргызга эле оор болуп калат. Саяк десеңер, башка деген таяк десеңер, субханалла, оор болбойт, Ушул оор да. Бирок пайгамбар кимдеги менин атымды дейт, баласына койсо дейт, эч качан рызкыдан кем болбойт деп айткан экен. Койгула Мухаммад, Ахмад, Махмуд, Мухтар кое бергиле. Мухаммад менен ушул жерде мына 500-үңөр субхан балал болду, Мухаммад койгула, машалла. Ошол Мухаммаддын эмесин мисал алса, Бухари, Мухаммад бин Мухаммад, Мухаммад бин Мухаммад, Мухаммад бин Мухаммад, Мухаммад бин Исмаил деп эң акырында Исмаил болот. Ошол Мухаммаддын берекеси менен аалымдар чыгып атат, субханалла. Мухаммаддын берекеси менен бул аалам турат, койгулачы. Пайгамбарыбыздын урматы үчүн жаратылган бул дүйнө керек болсо, зайып болсо да, бирок мен ошо ишенем. Пайгамбардын урматы болгон үчүн бул дүйнөгө субханалла жаратылган. Пайгамбардын урматы болгон үчүн сиз менен биз тозокко кутулабыз иншалла. Пайгамбардын шапааты менен кутулабыз. Эмне үчүн сиз койбойсуңар? Кыяматта болсо Мухаммад барсаңар, Тешебайдын уулу Мухаммад деп туруп сону элеби? Тешебайдын уулу Балтабай деп чакырылган караганда Мухаммад деп чакырса бир нур болобу? Түлкүбек, Кулжебес,
Мында караса субханалла жылкыга кетип барды. Жылкы бет. Ушундай болбойт да тура. Шариатта боло турган аттарды койгула. Ассаламу алейкум. Ар дайым Ассаламу алейкум. Ар дайым келиндерди чыда деп жакшы нерсе айтып келесиз. Бирок чыдап отуруп оорукчан болуп калгандар бар. Кордук көргөндөр дагы көп. Уруп атып өлтүрүп койгондар да жок эмес. Буга кандай жооп бересиз дейт. Сиздер азыр интернетке аябай эле катуу байланып калдыңар. Мен деле ошо интернетке байланып калган адамдын катарындамын да турабы. Бирок мындай болот да, Кыргызстанда 8 миллион адам болсо, ошол 8 миллион 2 миллиону жаш боло турган болсо, ошол андан кийинкиси ар жагында 6 миллиондун 2 миллион эркек боло турган болсо, 3 миллион аял боло турган болсо, ошол үйлөнгөн 2 миллион жуптун ичинен субханалла 200 жинди чыгып калса, ар жагында 1 миллион 998 миң келсе болуп калабы. Ойлосоңор, болгон бир 200 эле келеси бар. Аялын сабайт. Ушундай мейли, ладно, мен 200 деп аябай айтып коеюн, мен жөн айтып атам. Мейли. 10 миң деп коеюн, Бирок ар жагында 1 миллион 990 миңи нап-нармани эркек. Сонун эле жашап атат. Бир адамды бир резонанска бирөө эметип калган болсо, ошону азыр интернетке чыгарып атат. Ушундай бир он чыгарып, мынакей эркектер абьюзер деген нерсесин үйрөнүп алдым мен уже. Эркектер абьюзер, мынакей эркектер адам эмес, мынакей момундай. Кээ бирде таң калып калам, бул жерде сонун мынакей айылымда 120 түтүн боло турган болсо, мен билгенден экөө эле сабайт. Ито жеңем менен келин балам айтып келет. Айтып койчу, акаң айт, тиги иниңизге айтып коюңузчу. Кете берейинби деп келет. Анан мен урушкам. Кайра 1 жыл сонун жашап калышат. 1 жылдан кайра келет, точно билем да. Эми койгулачы айланайын да. Мен эмне дешим керек анда? Мен деген парапсихолог эмесмин мен. Психолог да эмесмин мен молдом. Жөн эле молдо эмес, силер ойлогондой молдо эмесмин мен. Мен деген субхана практик молдомун. Мен жашоомдо 27 жылдан бери элдин арасында жүрөм. Ишенесизби? Бир да сиздин айтканда мына кээ бирде балдарым көрбөй калат мени. Силердин араңарда жүрө берем мен. Кай жерге ушул маселени анан жөнөкөй эле бир нерсе акыл айтып коюп эле жүрө турган эмес. Мен жашоомдо эркекмин, мен да күйөөмүн, мен да атамын. Мындай бир нерсеси жок нерсе эмесмин, кем эмесмин. Бияктан баардыгы демек субхана пайгамбарыбыздын, аалымдардын жашоо. Тим более мен 2 доорду көрүп келатам азыр. 3 доор кечирип койгула. Аркы тетиги субханалла 30-жылкылардан баштап баарын жаназасын мен окудум. Акыркы чалга чейин. 3-4 калды. Алар да айтат, сен окуду ат жаназамды. Андан Брежневдин балдарын билем мен. Ошонто туруп мына момунтуп келип пакет азыркы жанагындай поколение нео дегенди билем. Керек болсо бой деп сүйлөшүп коймаңыз силер менен. Коман деп коймаңыз. Шерес ушу анткени силердин тилиңе башкача булар тилдер. Отуруп сүйлөшүп туруп байкап атсаңар керек турабы? Любой кичинекей бала менен, любой кичинекей кыз менен 18-20 бар менен сүйлөшүп атам. Эмне билесиздерби? Анткени силер субханалла ушу поколение. Кийин көрө турган болсом, азыркы мезгилде жанакындай бир интернетке кирип алып эле мындай карап туруп эле бир кайнене, бир эле жинди кайненен окуясын эметип коюп эле элдин баары өзүнүн кайнесин карап эле ошондон ошо кемчиликти качан ушинте коет экен, мен качан кетет экенмин. Зачем? Мен сабыр кыла деп айтам келиндерге. Мына бул жазган келин авалким субханалла, мына бир кордук көргөн бирөөсү. Мына 100 сурап турат бул жерде. Ушунун ичинен бирөө чыкты мынакей мондай. Айтып койгула деп. Жок, субханалла, бул туура эмес эме. Мен мына ачык айтам, бул туура эмес информация силерге аткан. Интернетте берип аткан нерсенинчи, эмерде аткан 100дөн 99 калп 1% чындык болушу мүмкүн. Далил менен алып келип атам деп атат да, мисалы мен көрдүм, эртең менен да бирөөнү көрдүм. Атасы бул көлдүк бирөө, атасы зордуктап ушинткен экен.
Мунун бардыгы тең субханалла барды келди. Карап көрсөң, атасы алкаш экен, нашакор экен, жөнөкөй адам эмес экен. Мына жанакычы азирет. Чыгып атпайбы? Мындай жөн эле нерсе эмес. Мисал алсам, мына бул айылда деле, мына айыл деле айта берейинчи. Абал келип айтпагыла, жанагы кудукка чыгып калган бак экен деп. Жок, мен андай эмес. Мен биягын Орусия, биягын Тиякисия, Тиякисия чейин барып калгам уже. Кыргызстанда кыдырбаган айылым почти что 0. Мен дервишмин мен. Атам дервиш окуду. Дават менен дервиш болуп жүрөпчү, Аллаху деп колума таяк карма басып калган болот, селде кийип алып. Талай нерсе уккам, талай нерсе көргөм. Ошонун себебинен субханалла мен аялдарга айтарым. Жаман эркекти жакшылап турган сенсиң, мощный эркекти тупой кыла турган сенсиң. Мен да айтам, эркектичи эч нерсе депрессия кылбайт. Эркек эч качан биринчи кол салып ийбейт. Качанга чейин бирөө субханалла бир нерсе кылмайын. Ошол. Аны ким экенин билесиңер, Эми айтайын деген сөзүм көп. Кээ бирде мындай кызуу кандып кетем. Жашоо эмнегедир мындай бир оюнчук сыяктуу болуп баштады, байкадар ушуну. Эмнегедир оюнчук. 10 нике кыям, 9 ажырашат. Сурайсың, эмнеге мындай болуп кетти десең, не сошлись. Ай, почему не сошлись? Не знаем, друг друга не поняли. Ай, Елена, эмнеге не поняли? Так получилось дейт да. Курга барат да. Түшүнбөйсүң эмне болуп кеткенин. Кайненеси тегеренип, айланайын деп турса дагы субханалла. Ушундай нерсе. Баян айтып бердимби бир эме? Дайысын апербейсиң деп ажырашып кеткендер. Ай, 4 баласы бар экен ай. Дайысын деген жана чачкыл катыш бар экен, $500 экен ай. Агана кытайский 2000 сом жуз батылы курат коет. Эмнесе дайысын апербейсиң деп таксист баланын аялы ажырашып кетти. Сабаган жок, урушкан жок, тепкен жок. Туппайсызбы бул? Же мындай бир жашоо жакшы болгон сайын көздү май басып баратабы? Айла акырын айтып баштадым кайненелерге, айлана кайненелер. Колуңарды тартып калачы келиндерден дедим. Кайнаталар кийлигишпегилечи жашоосунан балаң менен. Шарият боюнча такыр болбосо, аял менен ажырашып кетиш керек эмес. Ажырашып кетиш керек эмес. Түшүнөсүздөр? Ажырашып кереги жок. Болгон нерсеси мындай кыласың, ана кайната кайнелер. Келиниң начарыраак болуп калды, балаң мындай эле мурдун чүйүп эле силе жактырып атат. Сен жашсың, өзүң багып кете бересиң. Өзүнчө бөлүп кой. Ажыраштырба. Өзүнчө эле бөлүп кой, пускай жашай берсин. Сен жашооң өзүңчө өтө берет. Ырыскың бүтпөйт. Сага обязательно бирөө кухарка үйгө келип тамак жасап берер жок, керек жок. Тамагыңды чалыңа жасап берип коюп, өкүңө ээрчип коюп, тиягы жүрө бер. Яс. Тине өкө не сошлись болуп жүрө берсин. Ушундай. Так, ата-эне келе кылган сыйкыр абалдарына өтүшү мүмкүнбү? Жок, бу өтпөйт. Такыр өтпөйт. Түшүнөрбү? Мен окуган китептерде мындай бар. Мисалы, бул эме болсо, так, бул дагы бирөө да. Мына боуга кылынган сыйкыр ушуга эле болот. Эгерде ооруту сыйкыр болсо, только ооруйт. Иши жүрүшпөс үчүн болсо, только иши жүрүшпөйт. Түшүнүп алдыңыздарбы? Эгерде мындай ажыраштырыш болсо, только ушуга болот. Мына боуга эле болот. Эгерде экөөнү кошсо, анда экөө болот. Үй бүлөсү менен окутулган болсо, анда үй бүлөсүнө болот деп айтабыз. Буну туура түшүнүп алыңыздар. Мындай толтура. Ассаламу алейкум, топурак жеңип эле келе берет, арамбы? Адам топурактан жаралган го дейт. Жаралбасаң да арам. Өзү топурак жеш арам болот. Бул мен муну эмне үчүн арам деп китептерде неме кылышканда, субханалла, именно адам топурактан жаралгандан эмес экен. Бул топурак өтө оор экен да, адам батырга өлтүрөт экен. Адам ашказаны көтөрө албайт экен. Бул эми шариаттын ал мезгилде аны ашказан эметкен эместир, бирок арам, аныңда чындык. Так, топурактан жаралган ал адам менен Хава энебиз жаратылган экөө. Түшүнүп атасыздарбы? Ал экөө ошол адам аты топурактан жаралган, Хава энебиз сол кабыргасынан жаралган. Ошол себептен биз баардыгыбыз топурак болобуз турган анык нерсе. Ушундай.
4 балабыз бар, 25 жыл болуп жатат. Жашаганыбызга кайненем ушул күнгө чейин ар бир сүйлөшкөндө күйөөмө сени окутуп алган, дуал алган деп сөздөрдү айтып бизди мен айтам дайыма. Мына ушул жерде отургандар мен оюмча акыл парасаттуу, акылдуу адамдарсыңар деп эсептейм. Макулсуздар ушуга? Жатамын. Айтайын деген максатым эмне болуп атат? Мындай түшүнүш керек да, мына карагыла. Ар бир адамдын акыл деңгээли бар. Эгерде ушунду айтып аткан болсо, анын акыл деңгээли ошончолук. Сиз аны кылбаган болсоңуз, ага жалат болбой эле коюшуңуз керек. Апа сеники туура деп кой, тура бериш керек болду. Анын акыл деңгээли ошончолук, түшүнүп атасызбы? Эми ал иттин деңгээлине адам түшүш керекпи, ит болуш керекпи? Же адам эле бойдон калыш керекпи? Мисалы, ит үрүп аткан болсо, отура калып ажылашасың аны менен. Үрүшөсүңбү? Болду. Субханалла. Эгер кылган жоксуңбу? Машалла. Бүттү. Айрак ичкен адамды айыктырса болобу дейт. Болобу жигиттер? Болот иншалла. Эми болбогондор да бар, натуральный алкаштар бар да. Аларды айыктыра албайбыз. Ушундай. Айгат иншалла. Айтпай койбойт. Такыр болсо башкача айгат иншалла. Калган тозокто айыктырып алат. Так, мен балдарым үйгө киргенде алыбыз кетип эч нерсеге көңүлүбүз жок, шалдырап үстүбүзгө жүк баскандай оор болуп кыйналабыз. Үйгө эмне кирген зарканабыз, эмне кылсак болот? Аятлы күрсүн эле аласта, чыныга суу алгыла. Эмне кылыш керек экен? Суу аласыздар, оңой эле, мен көчөдө түшүндүрүп бердим. Ошол суу мындай суу аласыз дагы, аятлы күрсүн окуйсуз. Канча мүмкүнчүлүгүңүз болсо окуңуз. Бир жолу окупойсоңуз болот. Мен көбүнчө 21 деп айтам да. Анан колуңузду суу салып туруп бурчтарга бисмилла бурчтарга чачып коюңуз. Үйдө желени алып коюңуз. Үйдүн ичине. Вовнутрь. Анан субханалла ошентип койсуң. Халас. Алас, ар бирден калас деп айтпайсыз бирок. Бирок бул ушул эффектинирээк ушул эле. Аксакал оңой эле мындай китепти аласыз, кыргызча эле китеп бар да, аятлы күрсү деп жазылып турат. Ошону алып эле окуп коесуз. Кыргызча эле эжелеп болсо Аллаху ла илаха илля хуал хайюл койюм деп окусаңыз, окуп коюп эле, анан бул жерде тамек чегип албаңыз бирок, буучу коюп. Окуй бересиз иншалла. Ушинтип эле анан үйдүн бурчуна чачып коесуз. Анан такыр болбой атса, анда субхана спецтерди чакырып коесуздар, макул? Клиник центр бара калат, машалла. Албат эле тазалап коюш. Үйдөн жин болуп калышы мүмкүн. Болот байке. Туура суроо болду машина. Машинеге да болот, госпитальге да болот, машалла. Болот. Бул менин темем эмес. Бул Hazreti Усмандын кылган иши. Hazreti Усман ким? Ал Зиннурайн. Пайгамбардын эки кызын берген пайгамбарыбыз. Бирөө каза болгондо экинчисин берген сразу. Ошол адам кылган муну. Мен кылган эмесмин. Мен оюман токуп алып бир нерсе кылат деп ойлобогула. Менде эле оюм деле жок өзү. Бир байка айтат, Куранда мындай, хадисте мындай. Куранда мындай, хадисте мындай деп атсам, айланайын, сен өзүң оюң бар, Куран хадисте бар. Жок дедим. Башка ой, мен ой чыгаргандай шарият чыгып кетпейби анда турабы? 6 миллион адам болсок, 6 миллион мнение боло турган болсо, анда 6 миллион дин чыкпайбы? Ошон үчүн Куран бирөө, пайгамбар бирөө, дин бирөө болду. Ушул жолду кеттир, арканын сонун жалдабасың. Туура, 10 мүнөт бергиле, кечирип коюңуздар. Устаз, кайненемдин көзү ачык тууганы бар, ага аябай ишенишет. Ал келинчегиңдин апасы кызымды таштап кетпесин деп, сенин балаңды окутуп алыптыр деп айттыр. Көз ачык ишенмегиле десем, жолдошум экөөң анын айткандан 100% туура чыгат деп айтат. Көз ачыктарга эмнеге ишенбеш керек? Эмнеге алардан айткандары кээде туура чыгып калат? Ошол жөнүндө айтып коюңуз. Сонун суроо болуптур, машалла. Адекватно. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ар бир көз ачык шарлатан деп айткан. Мен айткан жокмун. Пайгамбар ар бир көз ачык, ар бир сыйкырчы шарлатан деген. Канын көз ачыктыгынын белгилери кандай десе, биринчиден субханалла,
өткөндү да келечекти айтып берүүсү бул анын субнекен жиндер менен болгон мамилеси бар экенин билгизет. Ошондой эле алардын өзгөчө белгилери Аллага ширк келтиришет. Ширк дегенибиз жанагындай шерик келтирип, арбактарга сыйынтат, мүрзөлөргө сыйынтат, дагы башка нерселерге сыйынтат. Эчтеги бар да. Эпилепсиясы. Кийинкиси субханалла ар кандай мүрзөлүккө апарат. Жанагындай барго жанагы Ордо деген көбөйүп кеткен азыр. Казакстанга бара беришет. Аргай Сулайман тоого барып беришет. Анан күн чыгып келатканда күнгө сыйынтышат. Баландайын арбагына кой соёбуз деп чуркап жүрө беришет. Мына ушул нерселердин баардыгы тең алардын ширкке апара турган белгиси болуп эсептелет. Андан кийинкиси алардын ишенбөө жөнүнө келгенде пайгамбарыбыз айтат: асырдан шамга чейин Алла Таала пенделердин рызкысын асмандагы периштерге алып барып буйрган мезгилде жин шайтандар биринин үстүнө бири бинимен отуруп биринчи асманга чейин жетишип баягылардын сөздөрүн угушат. Анан башындагы мындай мынтип отуруп, акырында башындагы чына угат дагы ылдыйкысына жеткенче эмнекен 99.9 калп болуп калат, жалган болуп калат, адашып. Качан шамга азан айтылганда жер жүзүнө тарайт дагы ошол мезгилде пайгамбар айтат: балдарыңарды күн батып баратканда көчөгө чыгарбагыла, жиндер жайылган мезгил алар кирет дейт. Азыр ушунун аябай көп. Ошол мезгилде азыр кичинекей балдар чыркырап ыйлап, жанагындай кичинекей жаш кыздардын баары асырдан шамгача именно ошол салкын деш көчөгө чыгып прогулкага чыккан себебинен көбүнчөсү мээде айнып калып атканын толтура. Анан эң биринчиси барып туруп баяга тийгенде эмнекен баягы көз ачыкка барып туруп ошо туура айтып калган ошол. Калган баардыгы тең жалганчы боло берет. Шодасыздарбы? Ал эми шариятыбызда болсо алардын еще жана бир нерсе айтайынбы? Алар шайтандар менен кызматташкан себебинен дайыма аялды эркектен ажыраштырганга аракет кылат. Баланы атадан бузганга, энени кыздан бузганга, кайнене менен келин ортосун бузганга аракет кылышат дайыма. Анткени ал шайтандарга эң жакшы нерсе бул үй бүлөнү бузуу. Өлтүрүү дагы эмес, бузуу. Ошол себебинен алар дайыма баландай мисалы алса, ушул сенин келиниң мындай жок, келиниңдин кайненеси минтирип салып туруп именно поточно айтат. Ошон жүрөктөргө душманчылык пайда кылганга аракет кылат. Түшүнөсүзбү? Ал эми ага ишенүү куфр болот. Мисалы алса, боор эки ишенип аткандар бул мусулман эместер болот. Көз ачка ишенди, мусулман эмес уже болду. А уже жерде нике маселеси бар болот, намаз маселеси болот. Булардын баардыгы жокко чыгат. Түшүнөсүзбү? Ал куфр болот, капыр болуп калат. Кайра тооба келти, иман келтириш керек. Ушун жанакы эмеңизге айтып коюңуз, машалла. Көп нерсе айтсат, так кичине эмеси. Ассаламу алейкум устаз, биз вагон сатып алганбыз, 3 бөлүк эле ичи 2 бөлүк кылалы деп, бир комнатасын бузуп атсак, ортосуна фанерадан эле 3 каржилик, 7 кары кара таш, жылкынын жалы түйүлгөн. Апаларыбыз жип ийирген ийиктин коргошуну бар экен. Мурунку ээсин эмнеге сатканын сурашсак, 1 миллион кредит алып төлөй албай саткан экен. Малдарын, машиналарын сатып кутулган экен. Азыркы учурда малы, машинасы жок калды дейт го. Тоодон кошуна чабандары жазганга деп атат. Бизге дагы зыян тийбейби? Баштыкка салып чоң суга ырыттык дейт. Туура эле кылыпсың, мен ырытып салла. Ал ошол жана айтып аткандай, мисалы ошол деле вагондо эле баягы окутулган нерсе, ошого зыян тийсилерге деле тийбейт негизиндечи. Ушундай. Кээ мисалы базардан эле машина алгандан кийин, мындай бир машинени алардан мурда карасаңар, көп жерден жыртык кычыктарындачы мындай бир эмелерди сайып койгон болот, мындай бир жанагындай аяттарды тыгып коюшкан болот, көп аябай. Сатыштын айласы да. Карасаң бир бузулган эле машинени сатып аласың өзүңчү. Билбей каласың кантип сатып алганыңдычы. Ичин аңтарып машина жууп атканда карасаң чаачык кыл, жана бир нерселер түйүлгөн бир немкелер таап эле, анан көбүнчөсү көз ачтар болуп окутуп келип машинесин жууп эле ушинтип атан кийин көз боёмун чыкпай сатышат. Ошон үчүн качан базарга киргенде, машина базарга, мал базарга, эмеге дагы тиги ош базары дордой кирип атканда сол бутуңарга менен кирип, ла илаха иллаллах вахдаху ла шарика ла лахул мулк ва лахул хамд ва ху аля кулли шайин кадир деп кирсеңиздер, машалла, ошолордун сыйкыларын көз боёбучудан сак болосуздар иншалла. Он жылда
Россияда иштеп кайра келгенде bir тыйын акчасы жок келип ата эне үй бүлөсүн кууратып казино ойногон адамдарга бир нерсе деп коюңузчу. Сизге Аллах ыраазы болсун. Эмне деп коем эми буга? Буга эмне деп коем? Эчтеке дей албайт, эмне дешке болуш керек буга? О, туура. Ынсап берсин. Башка эчтеке дебейм эми. Өчүрүп салыңыз телефон. Устаз кандайсыз? Дысы. Ден соолук экен. Дысы жакшы болуп атпайбы? Дысы. Жакшы сөз экен, дысы. Дыйынка деп коюш керек. Мен түшүмдө пайгамбарыбызды көрдүм. Мени аябай жакшы каттуу жер көчкүдөн сактап калды. Бетинен нур чачырап турган кара албадым. Бирок кара кийим эле бул менин эмненин белгиси дейт. Машалла, пайгамбарга салават айтыңыз. Бирок пайгамбар түшкө кириш үчүн, точно пайгамбар экен билиш үчүн, пайгамбардын мындай кебетте келишпирин бир аз жана YouTube'дан карасаңар, же эмеде Instagram'да да айткам мен кандай болгонун. Ошону машалла билип алсаңыздар, анан ошо пайгамбарыбыздын кандай экенин көрөсүңөр. Кээ бирде шайтан дагы ушу бир мындай селдечен, кара мечен көрүп коюшу мүмкүн. Ошон үчүн эгерде ушу пайгамбар деп иттикат кылсаң, пайгамбарга салават айтып бир садака кылып кой иншалла. Устаз жолдошум энең деп сөгүнгөндө ыза болом. Мен үчүн апам баарынан сөз тийгизгим келбеген асыл сөгүнгөн эркектерге совет айтыңызчы. Энең деп сөгүнбөгүлө. Так, деп айтыш керек. Сөгүнүү өзү бейадептик. Адепсиздиктин эң чоң нерсеси, иман алсыздыгы. Кээ бир үй бүлөлөр бар экен, баары бир экен. Мисалса, кээ бирлери балдарына үйрөтөт экен. Балам, энең сөгкүчү, сөк энең, сөк. Давай. Анан бала шаттырат, каткырып, вай деп ушундай бир ал унутат да, эртең аны сөгөрүнчү. Ушундай үй бүлөлөр бар экен, эркектер бар экен, баласын энесин сөккөндү үйрөтөт экен. Анан ал бала эмне кылат? Уядан учканын алат да турабы? Алмашаны алышмак беле. Эртең күнү өзүнүн баласына айтат, балам сөк депчи. Анын атасы үйрөткөн анынчы. Турабы? Ошон сенен башла эмне кылабыз эми? Табиятты өзгөртүп, мал боюнча калат экен. Адам болом деген өзгөрөт экен. Так, устаз мен жолдошум тапкан акчаны таппадым. Биз баш кошкону иштеп киреше кылбадым. Анткени балдарымды чоңойттум. Жолдошум үйгө болгон кирешеси Аллага шүгүр. Мен эмне кылып койдуң иштейм дебейсиң дейт. Көз карашы боюнча ыза болуп кетем дейт. Эмеле жана айтып бердим, бул кандай экен, айтып бердимби? Ошол эле нерсе. Субханалла, туура эмес. Асыл кирпик кошсо болбогондуктан өзүбүздүн кирпикти өстүрүүчү нерсе сүгөсү болобу? Алла ыраазы болсун. Болот, эмне болбойт экен? Өстүргүлө 1 метр кылып ал да башкача жыгылабын чаптап агылачы. Чын. Мындай жанакыл мен мындай нерсеге азыр көңүл деле бурбай деле баратат окшойбуз, көнүш болуп барат. Бирок мен көп эркектерди мага жалка. Чын жүрөгүмөн мен силерге мындай аябай капабын. Мындай силерге мындай болуп аткан жашооңорго мындай бир аябай бир жерде мындай кыжалат болуп кетем да. Daarатсыз тамак жесиңер. Daarат деген өмүрү билбейсиңер силер. Гусул эмне экенин билбейсиңер. Ушул нерсе мындай аябай капа кылат да. Аялыңарга момундай колдон шлак берип койгонсуңар. Ал анын өмүрү азал өтпөйт, субханалла. Daarат жок. Эми Кудай акысы. Бирок эмне экен, Алла берген келбетти табиятта болгон нерсени өзгөртүп, монун баарын кырып туруп, анан башкача чийип атат. Кудай жараткан муну. Бул шайтандын амалдары. Ал айткан уже ачык эле айтып койгон. Сенин пенделериңдин, Алла, көпчүлүгүн сага нааразы акыбалда көрөсүң деген. Сен мени эмне үчүн мындай жаратып койдуң деген нерседе эмне экен, ушуну жана келбеттерин өзгөртөт деген. Келбет өзгөртүү бул өзү жакшы нерсе эмес. Мен азыркы эркектерди түшүнүп атам да. Натуральный кыз керек дегендерчи. Мага көп айтат, үйлөнбөсүң, натуральный кыз жок дейт да. Ооздорду ичти мондан жанагында бир жидкость кылып салат экен, онда калган жанагындай. Башка жактарга да куюп салат экен муну. Эми айланайындар, Кудай жараткан. Кудай жаратып туруп,
Senin parametрине жараша ошондой эркекти жараткан. Эч качан алыс кетпейсиң субхана. Өзүң тим эле канча эме болсоң деле укмуш жасалып алган болсо бала төрөлгөндө сендей эле төрөлөт да кайрачы. Мындай тургат да. Эмне дегендер бар эми? Болбойт бул. Жанакыга субханалла сүйкөсөңүз болот. Өстүрсөңүз болот. Сакал өстүрсөңөр да болот. Бирок жанагындай кылбагыла, баягы врач өлүп калды билесиңер, Ал сакалың өспөй атабы? Бу да сага Кудайдын рахматы. Көсөсүң сен. Всё. Көсөгө сурак жок. Сакал өскөнгө сурак болот. Кырганың үчүн. Көсөгө субханалла кичинеге сары түгүң болсо, кайф жыргап жүрө бер машалла. Болот ошо сага. Сакалды кырган үчүн жооп бербейт деп айта албайм мен. Баягыда бир сабак эмеде 7 каналда прямой эфир болуп аткан бир бала телефон чалып, "Устаз, мен сакал койгонума каршы. Айыба үйдө ошончу мен атам менен урушуп, уже кырылышып, атам экөөбүз бет карашпай калдык. Эмне кылабыз дедим, мен айттым, сакалың кыр дедим. Десем, элиме узучу, эмнеге мынтип айтасың, сакал кыр деп айтасың, айланайындар. Бул сакал маселеси менен ата маселе экөөнүн ортосучу асма менен жер. Ошол атаңа кызмат кыл биринчи. Атаңа динди үйрөт, анан коюп кой деп койдум мен. Антпесе ойлосоң мына эң чоң сокку, эң жаман сокку бул баланын атага кыйкыргандасы болот. Кимге уккаңар келет? Балаң эң жалчы деген уккаңар келеби? Уккуң келеби мына сакалчан? Мына, уккуң келеби сен? Кудай берсе боло турган балаң. Уккуң келеби? Мына аксакалдарын сурайын. Мына аксакал, уккуңуз келеби балаңыздын сизге каяш айтып сөгүшүн? Укпайт эле коюңуз, Дошо байке. Менин байкем бул. Дошо байкебиз. Ошо да. Түшүнүп атасыздарбы? Ошон үчүн машалла кээ бир убакыттарда кээ бир өкүмдөр сындырабыз. Бирок жок деп эле жөн эле калып эмете бербегиле. Каршы эмес, үн чыккан жок, сакалын карап, "Айлене сакалыңан" деп бир аз кичине анча-мынча каршы болушумуз койду, коюп жүрө бер. Бирок жанагынчалык куфур деңгээлине барып, сен мен капыр, сен капырга жетпегиле. Рустам агай молдо келип, жолдошума дем салган. Рустам агай молдо. Молдо Рустумбу. 6-7 жыл мурун ичинде жини бар экен. Мен чыгара албайм. Күчтүү молдо барга деген. Сизге алып келейин десем, такыр келбейт, шылтоолор түгөнбөйт. Эмне кылсам болот? Дейт дагы номер бериптир. Молдо Рустумга алып барыш керек кайра. Бүтөйүн деп калды, Мен элде Так, мен сизден сурайын дегем. Бир нече суроом бар эле. Менин хоббим музыка. Азыркы учурда мен комузда ойной алам. Фортепианода ойнойм, аккордторду үйрөндүм. Ошол эле учурда сахнага чыгып ырдап жүрөм. Устаз, ушул жагдайда сиздин кеңешиңиз кайын дедим. Мага эл алдында чыгууга болобу? Кайсы ылдарды аткаруу саат берилет? Музыка менен ислам динин кантип айкалыштыра алам дейт. Бул суу менен майдай да. Бири-бирине кошулбайт. Семент менен топурактай да. Айкалышпайт. Комуз чертсеңиз болот. Бекбекке качты, бел ачты. Дыгдың бир нерсе. Ол жанакы нерсе ойносоңуз болот. Бул биздин улуттук нерсебиз болот. Ар бир элдин улуттук нерсеси жоготулбаш керек. Бирок муну менен субханалла жанагындай бир башка нерселерди ырдап жакшы эмес. Мен бар деле ырчы балдарга деле айтам, эми ырдап бүтүп калсам да андан улут чакырын, акчаңды таптың болуш керек, бир башка бизнес ачып ал деп айтам. Токтотуп эле койгон жакшы деп. Ошол себептен шариятыбызда экөөнүн эмеси келбейт. Айкалыштыра албайсыз. Андан көрөк мен айтам, сиз эркек бала болгон болсоңуз, машалла, эмнекен, андан көрөк башка эле бир кесип тандаңыз. Хобби дейт экенсиз, хобби деген кызыгуу. Муну башка нерсеге өзгөртүп койсо болот. Андан көрөк мисалы үнүңүз мукам болсо, Куран жаттоого өтсөңүз, машалла. Анда үнүңүз мукам болгон болсо, эгер мукаммин менен Куран окуган болсоңуз, эмне жетсин адамга, туурабы? Ушундай өзгөртүңүз. Макулбу? Чертпегенге аракет кылыңыз.
Так, мен курулуш компанияда иштейм. Ал жакта айлык дайыма кечигип берилет. Мен өзүмдүн акчамды балдарды иштетип, компаниядан бир аз арзан кылып балдарга өз убагында акчасын таап берем. Ошентип мен балдардын үстүнө акча иштейм. Бирок муну балдар өздөрү да билишет. Ушул акча мага адал болот. Ооба, эгерде билген болсо, ортоңузда болсо, халал, эч проблема жок, кыжаат болбоңуз. Көп алып үйбеңиз, Менин балам өз энесине жаман мамиледе. Балам укпайт, жинденгенде бакырып кыйкырат, үйдөгү нерселерди сындырат. Так. Адам тууган уруктарга жактырбайт. Балама көрсөтпөй, кайсыны так. Көп сыздап ыйлайм. Балама насаат айтың дейт. Эмне деп насаат айтабыз? Муну да кылыш керек. Эгерде субханалла бой жетип калган болсо, кыжаат болбой эле субханалла бакыртып өкүртпөй эле сыртка чыгарыш керек. Кээ бир убакыттарда мындай да, баланы 7 жаштан баштап 10 жашка чейин эле тарбиялайбыз. Андан кийин тарбиялай албайбыз биз. 10 жаштан баштап баланы биз бир гана нерсе насаат айта алабыз. Ал эми бул энесине кол көтөрүү, бакыруу, ата энесине кыймыл кылуу шариятыбызда арам бул. Арам деген нерсе ушунча деңгээлде, муну арам деп да алымдар илгертен айткан эмес экен, жактырылбайт. Өзү тууган энесине жанагы пайгамбарыбыз фалайса минни деген бизден эмес деген сөз бар. Анан бейишке кирбе деген сөз бар. Ла ядхулул жанна. Ушул эки нерсеге туш болуп калат. Биз мусулмандар эч качан ата энебизге каршы чыкпайбыз. Ата энебизге оорчулук келтирбейбиз. Ошон менен биз иншалла үммөт болуп эсептелебиз. Пайгамбардын жолунда болуп эсептелебиз. Ошон эле мезгилде субханалла биз ата энебизди сыйлап бейишке кирүүчүлөрдөн болуп эсептелебиз. Ошон үчүн айландар, эгерде колдон келсе мүмкүн болсо ата энеге жакшы мамиле кылыш керек. Ата энеге жакшы мамиле кылыш керек. Эгерде чоң бала болгон болсочу, көбүнчө ушундай эме кылышат да. Мындай бир как будто должендай бизде мындай мен мисалса 48ге чыксам деле, мисалса ата энем балага да көтөрө берет туурабы, бала. Бирок мен азыркы мезгилде сунуш кыла баштадым ужечи. Бала 18ге чыкты, мисалсачы, мектепти бүттү, университетке киргиз дагы, айтат мынакей контрагың, 1 жылдык контрагың мынакей. Мына. Эми субхан мынакей, бир айлык квартираң, жолсо мынакей эмең мына. Эми балам калган эми өзүң тептеш керек болду. Бар. Рыночный экономика азыр. Барып көрсүн, кантип багылат, кантип табылат. Мына ошондон кийин ана машалла эмне кылат экен, кадыр барыкты билет экен. Кээ бар эми акылсыздар бар эми, сен мени чытап салгансың деп. Жок, сыртка чыгаргыла үйдөн. Үйдөн чыгаргыла. Окат кылсын. Болду. Мен көп балдардан сурайм, 18, 19, 20 чыгып калам. Эмне кылып атасың десем, эчтеке дома дейт. Родителям помогаю дейт. Чем ты помогаешь? Деп сурайсың да. И что за такая помощь дома сидеть? Десең айтат, эми просто так сижу дейт. Анан тамаша пультты колгон жүрбөй атасың деп койдум да. Ай оор болот атабы депчи. Көбүнчөсү ушундай. Ата энелер эми бул эчтеке кылганды билбейт. Азыркы жаштар деп. Жок, сыртка чыгарып кой. Субханалла эчтеке бербей койсоң, азыркы жашты көрөсүң ананчы. Керек болсо сени сатып кетчү мүмкүн. Ошон үчүн сыртка чыгаргыла балдарыңарды. Кудуктун ичине камабагыла. Балаңардан сурагыла. Кандай мечтаң бар деп сурагыла. Кандай бир кыялың бар? Аны айтат да, космоско жүр деп дарбазаны апар да, космоско чөбөр деп койгон. Болду. Түшүнүп атасыздарбы? Мурункуларды, илгеркилер деп азыр көчөн бир вайн чыгарып коюптур. Карап атсам, ой, бул илгеркилердин постоянно айткан сөздү. Ой, илгер биздин заманда мындай эмес болчу деген сөздү коюп коет. Ооба, туура. Биздин заманда мындай эмес болчу. 16 жашында согушка барам деп, немес менен согушам деп, 18 жашында бөлүп, дозотко субхан төшүн тосушкан. Жок деп субхан армияга барбайм деп качкан эмес эч ким анда. Жок, мен азыр пока не готова деп 40ка чыкканча күйгө тийбей койгон эмес арты. 16-18 жашында күйгө тийип уже 20 жашында 4 бала болуп калган. Ошондой эл болгон.
Ал убакта субханалла кара нандан ак нан жейм деп субханалла ашказаным оор деген эмес. Эмне нан болгон болсо ошону шүгүр айтып, сары майды ос тийбей койсоң таарынат деп ос тийип, эмне алып жарманын үстүнө кылгын алып коюп туруп, жарманын өзүн ичип, анан ошентип субханалла, азыркыдай таанан мен аралаш ичмекмин, анан мен аралашпаган ичмекмин. Ушинтип турган эмес. Пластиковый баклажка турган эмес. Аны өзүлөрү жасашкан. А это что, борсок что ли дегенде жок болчу анда. Алар борсокту өзүлөрү жасап ичип алышкан. Айырмасы барбы? Ал мезде соң адамдар иштеп атат, адам болгондо азыр иштебей маймыл болуп баратат азыр. Мындай, эгер эволюция чын болгон болсо, мындай кетип баратат да. Сөйтөм, мына маймылдан адам болгон болсочу, эми адамдан маймыл болуп баратат азыр. Маймылдар кыйкырат да. Акыл жоктан турабы? Көрдүңөрбү, жана маймылдарды карап атсаң, телефондо мынтип карасаң, чапкылай эле берет, бир нерсе боло берет. Мына ушундай. Кечирип койгула. Бирок Дарвиндин теориясы туура эмес. Бирок аял киши молдо болбойт. Аял молдо болот бекен? Кээ бирлер баягы нике кыйдыргам 3 жыл мурун ким келсе аялга дейт. Аял нике кыя албайт. Сизден 3 жыл зына кылдыңыз. Ажыга барып келсин, тибел укмуш болсун, монду биоток деген нерсе вообще жок, аны вообще жанына жолбой эле койсоңор болот. Бар, чисто мындай айтканда, научный медицина бар. Анан кийин нетрадиционный деп бизде айтып коюшат экен. Бирок айтайын деген нерсе мынакей, тамыр кармоо, чөп менен кылуу, цөөк салуу, дем салуу, бул төртөө бар. Луксаат. Анан калган медицина жолу болсо ал бар эле луксаат. Бирок субханалла, мындан башка нерсе, баягындай чоң атаңды баягы Ош базарда беле чоң аталарыңар менен сүйлөштүрөм деген. Ош базар беле андай жок бизде. Түшүндүңүздөр? Мына ушундай туура нерсени табыш керек. Кудайым сактасын. Эми туугандар, Аллах разы болсун. Силерди бүгүн кетет эле эркек машалла отуруп 1 саат анча-мынча иман сөз сүйлөшүп койдук. Аллахым разы болсун. Таарынган жок болушуңар керек деп ойлойм, иншалла. Кээ бир нерсе мен таарынып калдым, мен майла жок. Мен таарынган пайда деле бербейт силерге. Зыян деле бербейт, субханалла. Айтайын деген нерсем ушу. Биз молдолор эмне кылабыз? Молдо деген ушундай бир чоң бир мындай профессия да экен, чындап келсемчи. Рахмат, машалла. Ушинтип ишенип, кичине болсо да бир жаман сөз айтып атсак, ушуну угуп, эми мунду деле фильтрлеп аласыңар деп ойлойм. Кимге болсо ошого жетти. Бизде келгениңер баардыгы карапайым эле адамдарсыңар. Ошону силердин карапайым тилде түшүндүрүүгө аракет кылып атам. Эгер азыр китапты алып келип арабчасын окуп, анан ушундай ар бирин которуп монто турган болсом, азыр силер баарыңар тең уже качан дем салат демексиңер. Эми субхан карапайым тилде карапайым. Ошол сенен бизден кетсе кечирип коесуздар дагы бир жолу. Азыр эми 3 дуа айтабыз иншалла, анан кийин калганын баштайбыз, Амин. Субхану хамдулилlah анта астагфиру ва атубу илейк. Аллаху ушул айтылган ар бир вааз насаатка өзүң райым кылып амал кылышка тоофик бергин Алла. Ар бир бала болбойгонга, баласыз болуп аткандарга Алла бала берген. Ооруп, рак оорулар менен айыгылбай аткан Алла шифа берген. Туура жолду таба албай, ар кандай казинолордо, ар кандай наша жолунда үй бүлөсү менен урушуп жүргөн, ажырашып жүргөн үй бүлөлөргө Алла хидаят берген. Ушул жерде ар бир келип, машалла, ыхлас кылып отургандарга ыхластын арттыргын. Жана я Алла ушул жерде турган жакшы адамдардын дуа батасы менен, тилеги менен Алла ушул жерде турган баарыбыздын күнөөбүздү кечирип, тилеген ой максатыбызга жеткизип, машалла, ар биздин жолубузду ачып, кыяматта жүзүбүздү жарык кыла көр. Амин.